кызыңыздын боорун операция кылганга жардам бериш керек экен да. Боорунан кандай кылып операция болот, эже ошол туурасында айтсаңыз. Эгер экинчи операцияга кирсе, кызым көтөрө албайт экен. Көтөрө албай калышы. Ачык эле айтты, көтөрө албайт кызыңыз деди. Биз ушу укол менен ушундай кылып атабыз деди. Баргандан баштап 1 айдан бери ушу больницадабыз да. Эл журтка кайрылганын максаты биринчи кезекте ушу биз жашап алдык улум. Ушу кызымды эптеп операция кылдырган максат болуп калды да. Анан элге кайрылдык. Ушул ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген, абдан оор акыбалда жашаган үй бүлө туурасында баяндап беребиз. Салам достор, сиздерге эң керектүү маалыматты бөлүшкүм келип турат. Бул Ансар Групп коммерциялык эмес керектөө кооперативи. Сиз үй алып жатканда сумманын 25%-ын тапсаңыз, бизден 75% болот. Каражатты 6 айдан 7 айга чейинки аралыкта алсаңыздар болот. Ал эми сиз 35% төлөсөңүз, биз 65%ды 3 айдан 4 айга чейин даярдап беребиз. Эгерде сумманын 50%-ын сиз төлөсөңүз, калган 50%-ын бизден 35 күндөн 45 күнгө чейин толук сумманы ала аласыз. Төлөө мөөнөтү 10 жылга чейин. Эми жаңы автоунаа алгысы келгендерге ыңгайлуу шарттар каралган. 35% төлөсөңүз, биз 65%-ын 3 айдан 4 айга чейин даярдап беребиз. 50% төлөсөңүз, биз 50%-ын 35-45 күн аралыгында даяр кылып беребиз. Кызмат акы унаанын баасынан болгону 6% алынат. Төлөө мөөнөтү 3 жылга чейин. Ансар Групп менен өз үйүңүздө бакыт жашоону улантыңыз. Саламатсыздар урматтуу Адыл Жолулу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз 30 адыр айыл өкмөтүнүн жаңы Кызыл Суу айыл өкмөтүндөбүз. Бүгүн биз сиздерге социалдык жактан аз камсыз болгон, ушул ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген, абдан оор акыбалда жашаган үй бүлө туурасында баяндап беребиз. Бул менин бүгүнкү каармандар бул адамдар жана ошондой эле менин артымда турган үйдү жаңыдан эл журттун жардамы менен салынган. Буга чейин бул үй бүлө ушул гаражда жашаган. Азыркы учурда кызы операция болгонго муктаж болуп, эл журттун колдоосуна муктаж болуп турат. Бизге суранды, келдик. Аны эмесе бул үй бүлөнүн жашоо шарты туурасында азыр сиздерге кенен баяндап беребиз. Мына сиздердин алдыңыздарда турган Аттакур абабыз 61 жашта, 3 балалуу, 1 баласы ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген. Аймактагы эң оор шартта жашаган үй бүлөлөрдүн катарында экен. Буну сураштырып тактадык. Саламатсызбы? Эл журтка кайрылуунун башкы максаты кандай болду? Жашооңуз кандай? Эл журтка кайрылганын максаты биринчи кезекте ушу биз жашап алдык улум. Ушу кызымды эптеп операция кылдырган максат болуп калды да. Анан элге кайрылдык. Эл Кудайга шүгүр кичине топтоп жакшы эле жардам беришти. Анан мына чекти, 8 соттук жер, мына үйдү эптеп салып, усталар өздөрү жардам берип, бири бир эшикти, анан патологуна кипсакөрдөн алып келип койгон, 5-6 күндөн кийин кабып беребиз дешип атат ошо. Ал эми кызыңыз азыр оорусу туурасында азыр кенен баяндап беребиз. Анан азыр көпкө турганга болбойт деп апасы айтып калды эле, бастырганча сүйлөсөңүз. Эмне болуп ооруп калды кызыңыз тууралуу айтсаңыз? Kızım birinci baş oruçlu. Anam baş oruçlu, baş orup, anam başını nemalı derletip yürüyorduk. Gece yakında ofşun nemege salsak, oşa jenski jaktan anam boğrundan çıkıp kaldı nemesi için. Anam jenski jaktan operasyon oldu, yemi boğru bolot. Daha bir 20-25 günden gün boğrundan bolot. Анан бул үйдө жаңыдан бирөөлөр салып берген турбайбы? Бардыгын ремонттан бери бардыгын, Азыркы учурда бул жакта ремонттор жок окшойт. Ооба, жок болгон ушу.
болушу. Бирок бул жакта жашап жатасыздар. Төшөк салып коесуздар. Жашап атабыз. Эми кыштагы жерде жашайбыз Кудай кааласа. Бирок печка жок болсо кандай? Эми печкени балдарым бир бала алып жардам берсе, Кудай кааласа эл бар, журт бар, талада калбаспыз. Кудай кааласа эли журт жакшы жардам берип атат. Элге эми рахмат ошончолук. Жакшы, эми элдер жардам берип жатыр да азыр. Бул үйдө болсо эме кылып жатсыздар, азыр, бул жакта эмне бар? Бул жакта ошо кече усталар алып келген рейка, o yerda холодильнигибиз бар, гипсокардан алып келген, аны bir 5-6 gün болуп калды алып келгенде. Тиги гипсокордонду алып келишиптир да азыр, Немеге? Потолокко. Өздөрү кылып берет экен. Өздөрү кылып берет, бесплатный. Абдан жакшы, кайрымдуу инсандар экен, О балдарды ата бабам тааныбайт, эми элден айланса аздык кылат да. Өздөрү эле жардам берет. Рахмат ошончолук неме кылганына. Мен өзү 83-жылдан бeri башым ооруйт. Жакында мына немен сентябрдын 8-inde чыктым больницаданчы. Мен сиз азыр 63-кө чыгыпсыз, 61-ге чыктым. 61-ге чыгыпсыз. 61 жашыңызда эмнеге жетише алдыңыз? Үй жай кыла албадыңыз буга чейин? Эмнеде иштедиңиз? Кандай мүмкүнчүлүк болдубу? Мына аркабызда бакта иштечилен. Эми ода тапканыбыз ушу жылына лечение алам, өзүм эле чакана кетип калбайт. Неме өз айлыгыбыз проценттен түшөт. O процентке чейин бирөөдөн карыз аласың, кайтара бересиң, ошентип эптеп мындан дуалын тургуздук. O бактын эгеси ham кичине жардам берди. Чекти ошо киши алып берген өзү, мына бактын эгесичи. Бактын эгеси алып берди, чекти дагы. Бирок сиз өмүр бою бакта кароолчу болуп тиричилик өткөрүпсүз да. 20 жыл. Мурун тракторист эле кесилдим. Нерде гараж бар эле, гаражда тракторист болуп иштечилек, сайыз малында. Жакшы. Жетин албадыңыздар. Канча балалуу болдуңуз? 2 уул 2 кызыбыз бар эле, бир уулум чарчап калды. Анан бизде ham өлүм житим көп болуп, өзүм жылда касалдап жаткан сайын эл жоготам, кете берет экен, тапкан тутканыңан ашпай. Кызыңыз? Кызым Чоң кызыңыз оорукчан болуп калды. Оорукчан болуп калды. Андан кийинкилер экөө? Бирөө Жалал Абадта турмушка чыккан. Уулум азыр ошто али иш кылып жүрөт. Канча жашта болуңуз? 2000-жылкы. Жаш эле боло турбайбы? 2000-жылкы бала үй бүлөсүн багам деп иш кылып жүрөт. Сиздерде ушул кошуна колоңдор деле жок окшойт ушу, Алыс-алыста эми эмнерге түшсө, эми кошуналар эми пайда боло баштайт. Анда жүрүңүз, үйгө кирип сүйлөшөлүн да. Мына эже өзүңүздү тааныштырып айта кетсеңиз, кандай жардамга муктаж болуп атасыздар? Ушул менин атым Гүлнара. Ушул 65-жылкымын. Ушул 3 балабыз бар, мына чалым. Ушунча жыл неметип, кызым 3 жашынан бери ооруп, ушундай болуп, улам 30-40 жыл ооруп калды, чалымам. Ушул ана мына жерде бактын артында, үйдүн артында бакт бар эле, ошол жерде жашаганбыз. 20 жыл жашадык ошол жерде. Жашап келдик. Кичине эле тапкан акчабызды, кичине эме болот эле, айлык берет эле, кичине ушул экөөнө кетет эле, тамак ашка кетет эле, кичине болсо мындай кызыбыздын ооруганын билбей эле жибериптиз, кара курсагыбызга кичине жылы суу кирсе эле убагында ачка калган күндөр, суу ичкен күндөр сан болду. Ушуга бардыгы кайыр болуп, ушу кызым жакшы болсун деп келе бердик да. Акыры ушуна Эч жака көрүргө дарылатпадыңыздарбы? башын эле дарылап жүрөбүз, башын десе эле башын дарылап жүрөбүз, буну эч билбеппиз. Акыры УЗИге түшүп анан кийин билип калдык анан булардын ооруганын. Эмне болуп экен кызыңыздын диагнозун эмне деп коюп атышат врачтар? Ошол биринчи кан азам неметип эле, анан кийин баягы Женский жактан ушу турмушка чыкпагандыктан болуптур. Убагында турмушка чыксаңыз мынтип оорубайт эле деп ошентти. Ушу турмушка берип койбой элеңиз деп ошентти. Анан бул турмушка берейин десем, келип атышты эле, өзү кичине мен арыкмын деп, кызым өзү болбок. Көрсө ушу оорусу бар экен бизге айтпай жүрдү. Ушу эл журтка рахмат. Ошентип бир сом пулубуз калганда элге кайрылдык. Эл журт ушу бизге жардам бергиле дедик эле. Элден айлансын, эл журттан калай калк ушинтип кичине жардам берди эле. Ушу кызым операция болуп, ушунун кызымдын өмүрүн алып калышты. Ушу эл журт. Тууган урук бар экен, кичине мындан деп жардам беришип, эл журтка жардам берип, мындан деп үйдү бүт көрүштү, эл ушинтип, эл деле мындан.
жарым-жарымдай болуп отурабыз. Кызыңызды сүйлөтөлүчү. Эже, сиз айтып берсеңиз, сиз канча жаштасыз? Анан атыңыз ким, анан абалыңыз кандай? Азыр ошо өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз башынан. Атым Эйнара. Сиз канчага чыктыңыз? 35-ке чыктым. Абалыңыз кандай болуп атат? Эмнеңиз ооруп атат? Негизи сиздер менен сүйлөшөбү, эже? Эми операция болгондон кийин мен анча сүйлөбөйт. Эже, буга чейин турмушка неге чыккан жоксуз? Анан кийин колуңуз сурап келген жигиттер деле болсо керек. Чыктым, өзүм чыккым келбей койду. Турмушка чыккыңыз келбей койду. Окудуңузбу, иштедиңизби, каякта? 9-класста 9-ду бүткөндөн кийин эле иштебей эле үйдө жүрдүңүзбү? үйдө атам менен апам кишенесине эле жүргөм. Неме тамак кыла аласызбы? Кандай болуп кыялданасыз? Азыр сиздин операцияңыз кандай болуп атат? Ошо жакшы болуп кетсем эле болот эле атам менен апам. Азыр сиздин мындай бооруңуздан операция болот деп атат. Мындай кандай коркпой эле турасызбы? Коркуп. Кандай болуп атат, эмне болот экен деп коркуп атасыз, буга чейинки операцияңыз кандай өттү? Жакшы эле болдубу? Кандай? Жакшы эле өттү. Коркподуңузбу? Коркпоңуз, бардыгы жакшы болот. Анан кандай максаттарыңыз, кандай тилектериңиз бар? Операциядаңыз ийгиликтүү айыгып чыгасыз да сиз сонун болуп. Эмне кылайын деген ойлоруңуз бар, ден соолугуңуз сонун болуп калгандан кийин. Аны ойлогой жок. Жакшы болуп кетсем деп эле ойлондуңуз. Эже, эми сиз өзүңүз айта койсоңуз, кандай эл журтка кантип кайрылып атасыздар, неден муктаж болуп атасыздар азыр сиздерчи? Ушул эми эл журтка биринчиден ушу эл журтка рахмат. Ушу кызым менен өмүрүн алып калган үчүн ушу калай калкка, эл журтка ушу ыраазыбыз. Ушу үй элебиздин атынан элдер бар экен, ушу кызым өмүрүн алып калышты. Рахмат. Биринчи операция болгондо жакында чыкты деп атасызбы? Кечээ мурдан чыгарып келдик больницадан. Жакшы, эл журтка ушул рахмат, ыраазыбыз ушул. Эки дүйнөдөн ыраазымын ушул эл журтка. Эми ушул эмнеге ушул үйүбүз мына кыш келатат балам. Мынантип эшигибиз ачык, баарыбыз ачык турат. Өзүңөр көрүп атасыңар мына. Мына келсек мынантип шамаламынан да кылыптыр дагы. Бияк айнек эмес эле жөн эме турбайбы? Жөнөкөй эле ушу далда болсун деп. Жөн болсун тартпой койгон турбайсыздар пакет-секеттерди. Ушу немегеси биз келечекти мынантип немелер шамаллар жыртыптыр. Мынаны тагып ушуга шамал кирбесин деп далда кылып отурамыз. Балам мына. Өзүңөр көрүп атасыңар. Үйдө акча таба турган бирөө жарым барбы? Азыр ким бар? Азыр эч ким жок. Ошо 21 чыккан балам ошо. Ошолор неме кылып жүрөт. Ал канча алат зарплата? Эми 13 миң, 15 миң дейби. Анысын деле неметилек жакында эле келди, бир 15 күндөй болуп калды келгенине. Пенсия аласыздарбы же? Жок, пенсия албайбыз. Пенсия чели бага пенсияга да эмебиз жетпейт. Үйдө продукта, азык-түлүктөр кандай болуп атат? Эми болгондо болот балам, болбогондо жок. Ачка калган күндөр ам болуп атат. Кичине бир бела болгондо күндөр ам болуп атат. Ачка калсак деле майли ушу. Кызым жакшы болуп кетсе эле болду бизге. Биз эле жашап калдык ушу. Биздин өмүрүбүз ушу кызыма берсин. Ушу жашап кетсин. Продукта жок болгондо кошуналардан сурап турсаңыздар керек. Ун-пун, нуай-сай барбы? Беришет. Кошуналар жакшы. Шүгүр. Болгончуларыбыз жакшы. Бардыгы жок болсо берип турушат. Кече келгенден бери ушу бири-бирин алып келишип, бардыгы неметип, окат кылып келип алып келип кызымды көрүп кетип атышат. Ошолорго рахмат. Эл журтка, болгон ушу айылдакыларга баарына ыраазымыз. Эми сиздердин азыр үй жайыңыздарды азыр неме кылыш керек экен?
оңдоого жардам бериш керек экен. Андан тышкары кызыңыздын боорун операция кылганга жардам бериш керек экен да. Ошол. Боорунан кандай кылып операция болот эже ошол туурасында айтсаңыз. Ошол азыр боорун дарылап атышат. Эгер боору жумшарып кетсе, кылбай эле ушул эме менен дарылап неме кылабыз дейт. Эгер экинчи операцияга кирсе, кызым көтөрө албайт экен. Ачык эле айтты, көтөрө албайт кызымыз деди. Биз ушул укол менен ушундай кылып атабыз деди. Баргандан баштап 1 айдан бери ушу больницадабыз да, баргандан баштап укол берип атат. Врачтарга рахмат, ушу онкологияда иштеген врачтарга рахмат. Ушу баргандан баштап ушу кызым деп ушулар дарылап неме кылып атат, укол берип неме кылып атышат. Анан дагы эртең экинчи күнү дагы барабыз. Ушуну дагы УЗИге түшүрөт. Анан эгер ошондо боорлор кыймылдап мындай жумшара баштаса, толук укол менен кылабыз деди. Бирок экинчи операцияны бул кызыңыз көтөрө албайт деди. Эгерде экинчи операция болсо кызыңыз айыгым кетеби экен? Эми аягы Алладан балам. Кудайдан. Кудайды бул. Кудайдан тилип отурабыз. Эмне кылам? Ушу бала, жашоо ушундай күндө кыш келет атат. Ушундай ачык немеде отурабызбы? Нерден суу кирет. Бул жактагы эшик жок турбайбы? Эшиктер жок. Анан да бир ушта келип кетти. Түн одеялды жаап атасыздарбы? Одеялдар жаабын, мына üşüөсүн деп кече келип ушундай кылып кададым мынаны жаман нерселерими. Жардам берип ушу тууган уруктар ушу үйлөрдү тургузуп берди, эл журт. Тууган уруктар ушундай кылып үйдү тургузуп, ушулар талаада калды деп ушу кызымдын түсүн көрүп туруп жардам беришти. Тууган урукка, эл журтка, айылдакыларга, кол коңшуларга рахмат. Ушуну дарылаган 1 айдан бери ушу онкология врачтарга рахмат балам. Биздин шаардыбызды түшүнүп туруп ушу жардам берип атышат ушу врачтар. Бекерби же акча алтам? Жөн эле карап атышат. Акча албай элеби? Операциясына кичине акча бердик. Анан албай зорго алышты, кой, силердин эмгегиңер деп. Шартыбызды көрүп туруп, ошолорго рахмат. Азамат врачтар бар экен, бардыгын бекер карап, кичине боору ачып койсо, Анан кичине ошол акча бердик, кантип коюп коелу ошо врачтар ушунча айдан бери карап жардам берип атышса. Немеңиздер шот эл сом, Сбербанк карталар барбы? Жок, андай карта, мындай телефон, анандай эле телефонубуз бар, анандай эле. Башка эч нерсебиз жок. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздердин алдыңыздарда турган үй бүлөгө жардам берсеңиздер болот. Бул үй бүлө 30 Адыр айыл өкмөтүнүн Жаңы Кызыл Суу айыл өкмөтүндө бул социалдык колдоого муктаж болгон жана ошондой эле ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген кызы бар экен. Азыркы учурда экинчи операциясы болот же болбойт, алы жетпейт деп врачтар айтып жаттыр. Бирок мына кыш келейин деп калды. Өзүңүздөр көрүп тургандай, мындай эшиктери жок, одеял менен тосуп, айнектерин ушундай клемкалар менен тосуп алып, күн кечирип жатышат азыркы учурда. Колуңуздардан келсе, жардамга кол сунуп, жардам берсеңиздер болот. Экранын астында бул үй бүлөнүн телефон номерин жазып койдум. Байланышыңыздар, жардам бериңиздер.